Талас шаарында мейманкана чоң маселе жаратат эле туугандар. Командировкага келгендер, Бишкектен келген коноктор көп чалат эле да, ушу Талас мейманканага жарыбадыңар депчи. Мындай мейманкана ачылды Таласта. Маалыматты берем, видеодон алыстабай туруңуздар. Ичин абыралын көрүп атасыздар. Бул каерде десеңиздер, бир аз чыдап туруңуздар, мен силерге баарын маалымат берем. Но тейлөөнү караңыздар. Кадимкидей эле мынакей. Мынакей. Бахилаларды кадимки эле Европадагы 5 жылдыктуу отеллерде эле кызмат кылышат экен бул жакта. Мына туугандар караңыздар. Ичин абыразын баарын тартып берейин. Ичинде кандай номерлер бар. 3 кишилик, ичинде бардык душ, санузел, телевизор, тефаль, мындай чай, сахар, бахила, кыскасы сол мейманкана ачылды туугандар. Мындай двуспалкалар да бар экен семейныйларга. Суткага берет экен, ночко берет экен, бирок саатка бербейбиз дейт. Мында көбүрөөк маалыматтарды алам десеңиздер, Instagram баракчасына кирип маалыматтарды алсаңыздар болот. 4 кишиликтер да бар экен. Командировочный документациялардын баардыгын мыйзамдаштырып беребиз дейт, счет фактураларды. Электронный дагы, мындай дагы бар. Бул каерде десеңиздер, ошол Чыңгыз Айтматов көчөнүн боюнда эле белгилүү Алмаз кафени билип калдыңыздар. Ошол жерде парковкабызда кенен командировкага келип мейманкана издеп жүргөн досторуңуздарга бул видеону жөнөтүп коюңуздар.